Кыргыз журтчулугу күн менен түн теңелген көктөм майрамы Ноорузду кубануу менен тосуп алганы турат. Байыркы Перси, азыркы Иран элинде биздин заманга чейинки 2-кылымдан баштап майрамдалып келген бул өзгөчө күн кийинчерээк бүтүндөй түрк элдерине жайылган. Бул күнү айланабызды, оюбузду тазарталы, таарыныштарды кечиришели деген ой менен умайени арча түтөтүп, ырым-жырымын жасап, улуу кишилер батасын беришкен. Норуз дан эгүүнүн заманы келди деп, алгачкы жолу эгин талааларына үрөөн сээп баштаган күн. Андыктан дыйканчылыктын башталышы же эмгек майрамы деп да коюшат. Себеби марттын 20-сынан кийин жер жылып, жетишерлик нымдуу болгон кез. Сүмөлөк даамы да Норуздун шаанилеринин бири. Кыштан аман чыккан айылдыктар жазгы үзүмчүлүк маалында кампаларындагы агыркы эгинди жыйнап ортого коюшкан. Өсүп кеткен данды майдалап, казанга салып, аны эгин бышканга чейин аман-эсен жетели деген тилек менен сүмөлөк жасоону салт кылып алган экен. Андыктан сүмөлөк жасоо ынтымактын символу катары ушул күнгө чейин жетип отурат. 7-каналдын жамааты да Ноорузга жакшы тилек айтып, сүмөлөк бышырып, шаан шөкөткө бөлөндү. Аузу биллахи минеш шейтонир раджим. Кыргыздарда Норуз байыртадан баркталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Бул күнү адамдар жакшылыкка үмүт кылып, эски таарыныштарын унутуп, бири-бирин сыйлап, көзү өтүп кеткен жакындарына, жалпы арбактарга Куран окуп бата кылышат. Бул майрамды 7-канал бир нече жылдан бери белгилеп, көрүүчүлөр үчүн майрамдык көрсөтүүлөрдү даярдап келет. Бисмиллахиррахманиррахим. Токчулуктун жылды болсун, барчылыктын жылы болсун. Алла Таалам ушул бизге көп жамгыр жөнөтүп, ушу чөптөрүбүз мол болсун, дандарыбыз мол болсун. Тайдан болуп ушуга ниет кылып салып атабыз. Ушу жакшы Кыргызстаныбыз өнүккөн, бай, берекелүү өлкө болсун деп салып атабыз ушул. Сүмөлөктү даярдоонун камылгасы 15 күн мурун көрүлүп, буудай өндүрүлгөн, 7 токоч бышырылып, бата берилген соң сүмөлөктү кайнатуу иши башталды. Көктөмдүн келишинин жышааны болгон бул майрамда сүмөлөк бышыруу майрамдык тамактын эң негизгиси болуп эсептелинет. Сагындым толган жерим сени, 21 март күн менен түн теңелип, жаңы жыл деп айтылып келет. Ал эми улуумундар эски жылда аласа береселердин баарынан кутулуп, жаңы жылга жакшы тилек менен кадам таштоо керек деген да божомолдор бар. Күн менен түн теңелген күнү адамдардын ниеттерин түздөп, жаңыланууга багыт алган күн. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды 7-каналдын атынан жана өзүмдүн жеке атыман Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Норуз майрамы баардыгыбызга ошол ынтымакты, берекени, барчылыкты, токчулукту алып келсин. Элибизде, журтубузда ар дайым тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Бар болуңуздар, урматтуу кыргызстандыктар. Норуз майрамындагы сүмөлөк кайнатуу телеканалдын кызматкерлери тарабынан майрамдык маанайда шаңга бөлөндү. 7-канал бул майрамдын уландысын эфир аркылуу көрүүчүлөргө сунуштайт. Мен сени сүйөмүн. Ноорузду түркмөндөр, күрттөр, ошондой эле ирактар, суннит жана шиит мусулмандары да белгилешет. 2009-жылы 30-сентябрда ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Норуз майрамы бүткүл адамзаттын маданий мурасы катары киргизилген. Кийинки жылы 2010-жылдын 23-февралында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 64-сессиясында Норуз майрамы баардык элдердин эл аралык майрамы деп чечим чыгарган резолюция кабыл алынган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.